Nöşөрлөп жааган жаанга карабай, Жалал-Абад шаарындагы Курманбек атындагы стадиондун кичи футболдук талаасында топ сүргөн бул балдар Жалал-Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы Олимпиадалык резервдеги адистештирилген спорттук мектебинин жыл сайын ушул мезгилдерде өтүүчү футбол оюну боюнча өспүрүм балдар арасындагы ачык биринчилигинин катышуучулары. Бул ирет облустун ар кайсы аймактарынан келген 2010, 2011 жана 2013, ошондой эле 2014 жылы төрөлгөн өспүрүм балдар футболдук жашыл талаада оюн көргөзүшүүдө. Уюштуруучулары Ратбек Санатбаев атындагы Олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр спорттук мектеби болсо, аларга жакындан жардам бергендер Жалал-Абад облустук футбол ассоциациясы болду. Бу турнирдин форматы 7-1. Командалардын чемпионаттын жыйынты алып, азыркы күндө балдар эс алып калгандыгынан биздин бул турнир жыл сайын ушул айларда болот. Эмнеге дегенде, келерки жылдарга дагы даярдык. Анан балдардын формасын кармап турганга ушу Ратбек Санатбаев атындагы адистештирилген спорт мектептин кубогу үчүн мелдешти. Жыл сайын ушул ноябрь айларында коебуз, декабрдын башына. Бул адатта калган турнир. 14 жаштагы Шернияз Райымбердиев Жалал-Абад шаарындагы легенда командасынын капитаны. Анын футболдук жашыл майсаңда топту алып жүрүүсү кадимки кесипкөй оюнчулардай туюлду. Каарманыбыз келечекте дүйнөдөгү атактуу футболдук клубтарда ойносом деген тилегин билдирди. Азыр турнирде барды команда жакшы оюн көрсөтүп атат, барды катуу ойноп атат, жакшы болуп атат. Надеюсь, биз барды утабыз, турнирде деле утабыз. Барды команда деле желаю удачи да өзү. Алар деле утсын дейм. Футбол боюнча Жалал-Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы Олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин ачык биринчилигинде кичи жана чоң финалдык оюндар 22 ноябрда өтө тургандыгын уюштуруучулар белгилешти. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал-Абад шаары.